Казакстанда саясий куугунтук жана ачарчылыктын курмандыктарынын саны расмий маалыматтардан алдыганча көп болушу мүмкүн. 3 миллиондон ашык адам бар деп болжолдонууда. Атайын мамлекеттик комиссия 20-кылымдын башкы трагедиясын изилдөө жана курман болгондордун санын эсептөө менен алектенүүдө. Ал мындан 4 жыл мурун мамлекет башчынын буйругу менен түзүлгөн. Анын курамында укмуштуулар, серепчилер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана мекемелик архивдердин дубалдарында чоң иштер жасалды. Мунун аркасында көптөгөн материалдардан жашыруун белги салынды. Бардыгы болуп 2,5 миллиондон ашык документ текшерилип, Советтер Союзунун режиминин 311 миң курмандыгы акталды. Өткөн кылымдагы террордун жыныгы образын түзүү үчүн атамекендик укмуштуулар менен катар чет элдик адистер да тартылды. Натыйжада 72 томдук материал жарыкка чыкты. Анын бир бөлүгү Астанадагы мамлекеттик архивде сакталып турат. Бүгүнкү күндө реабилитацияланган курмандыктардын санын көбөйтүү жана реабилитациялоо мөөнөтүн узартуу менен бирге бейкүнөө жазага учурагандардын ысымдарын өлкөнүн ичинен өчүрбөө максатында аракеттер көрүлүүдө. У нас, например, не входит в число жертв так называемые лишенцы. Мисалы кээ бир адамдар курман болгондордун катарына кирген эмес. Аларды эл арасында укугунан айрылгандар деп таташкан. Алардын жаран катары эч кандай макамы болгон эмес жана жазага тартыла тургандай эч нерсе кылган эмес. Болгону алардын чоң аталары идеологияга туура келбеген коомдук катмардын өкүлү болгон. Ошондуктан бай султандардын урпактары же падышанын тушунда тилмеч болгондор ушундай жазага дуушар болушкан. Мындан тышкары эл душманы деп жарыяланып жазыксыз жазага тартылгандардын жакындары да жарандык укуктарынан, атап айтканда шайлоо укугунан ажыратылды. Аларга шаарга отурукташууга, жогорку билим алууга, шайлоого катышууга тыюу салынган. Бул да өзүнчө репрессия.